Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Чүй облусуна караштуу Москва районунун 29 жаштагы тургуну Наргиза Жолдошова 9 жылдан бери тубаса майып болуп төрөлгөн уулунун ден соолугу менен күрөшүп келет. Ал жай мезгилинде баласынын памперси үчүн талаа жумуштарында иштеп күнүгө 300 сом тапса, кыш мезгилинде буйрутма менен үйүнөн төшөк каптап иштейт. Жакында эле 16 декабрь күнү кечки саат 7 чамасында белгисиз адамдар баласынын майып арабасын уурдап кетишкен. Наргиза айымдын айтымында кошунасынын келини 2 киши көтөрүп бара жатканын көргөн. Азыр жаңы араба алышкан. Баласынын ден соолугуна байланыштуу шаарда Батирде турушат. Жолдошу уулунун мындай ден соолугуна чыдабай таштап кеткен. Ал кезде Аман 2 жашта болсо, кичинекей уулу 2 айлык боюнда бар эле. Аман жаңы төрөлгөндө дарыгерлер убактылуу багып тур, уулум көпкө жашабайт дешкен. Ал учурда абалы өтө оор болчу. Буга чейин 2 жолу операция жасалган. Эми дагы 7 операция жасалышы керек. Наргиза Жолдошова өзү дагы 3 топтогу майып. Оор нерсе көтөрүүгө болбойт. Уулум майып арабага салып, күн сайын Акторпок айылындагы Ленин атындагы орто мектепке алып барчу. Ушул окуу жылынан бери ал сабакка дагы бара алган жок. Жакында эле Россияга операцияга даярданып жатышканда баласынын ичинен таш тешип чыккан. Ага карабай барып келишкен. Дарыгерлер жазында келүүсүн айтышкан. Чыгымдардан сырткары операция жасоого $7000 керектелет. Жардам берүүнү каалагандар 0552 39 20 60 0552 39 20 60 номуруна байланышсаңыздар болот. Кезектеги видеону көрүүчүбүз жиберген. Анын маалыматына таянсак, балдарды мектепке даярдоо Наристе программасынын 6 жаштан баштап балдардын графикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча окуу куралында балдардын аң сезимине, кабыл алуусуна кедергисин тийгизе турган материалдар дагы жарыяланган. Окуяны көрүүчүбүздүн баяндоосунда окусак. Көңүл бурсуңар, билим берүү жана илим министри. Балдарды мектепке даярдоо наристелерге 6 жаштан баштап окуу куралы деген китеп. Кыскасы бул нале ойлорго берилген китеп да. Анан ичинен бүгүн балам муну көрүп келиптир. Ошо коркуп келиптир. Ата, мен ушу китепти экинчи ачпай эле коеюнчу. Буту колу жок бала экен, коркуп атам ата. Бул китепти экинчи ачпай эле коеюнчу деп келиптир. Мен эмне кантип түшүндүрүшүм керек эми баламачы? Өзүңөр ойлосоңор болбойбу? Ушуну дагы кичинекей балдарга көрсөтөбү? Бул кантип түшүндүрөм мен муну? Сокулук районундагы Новопавловка айылынын окуучулары өтүүчү жер өтмөктүн абалы мына ушундай абалда. Видео менен бөлүшкөн көрүүчүбүз тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Мынакей Новопавловканын подземкасы. Балдар өткөн мектептин жанында подземка. Кандай ушундук? Сокулук районунда Новопавловканын подземканын ичи. Зар сасыйт. Мынакей. Анасчы, кап-караңгы. Азыр өтүп атабыз кап-караңгы жерде. Мусоркалар толтура. Балдар ушундай жерден кантип өтөт? Коркунучтуу, свет да жок бuyakta. Мынакей. Тазалап да койгон эмес. Бул жагы вообще ачык экен. Мынакей. Ушундай шундук мектептин түбүндө подземка. Үстүндө пешеходный трасса жок, балдар өтө турган. Часто светофор бузулуп турат. Балдар ушунун немесине кантип өтөт? Зары сасыйт, мусорка толтура. Мына мектептин тушу. Кактус медиа маалымат агенттигине кайрылган каарман Кокустан социалдык тармактардын биринде бул адамдын баракчасына көзү түшкөнүн айткан. Анын айтымында Шерматов Арген Бактиярович аттуу бул адам өзүнүн жеке менчик үйүнүн короосунда ити мылдык менен атып өлтүргөн. Видеодо көрүнүп тургандай ит дагы жөнөкөй эмес, үйдө багылган, таза кандуу экендиги байкалат. Ал эми аны өлтүргөн адам өзүнө ыраазы болуп жаткандай. Окурман мындай көрүнүштү туура эмес деп эсептеп, эл жана милиция муну билишин каалаган. Кактус медиа редакциясы Instagram
баракчасында бул колдонуучуну изилдеп көрүүнү чечкен. Көпчүлүк постторунда Шерматов Жалал-Абад шаарын белгилейт жана кымбат унаалар. Болжол менен 2017-жылы чыккан Lexus LX 570 унаасы. Бардык сүрөттөрүндө бир унаа болгону менен номурлары ар башка экендиги байкалат. Алардын бири LX1A унаасы. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча 100 000 сомго сатылып алынган. Мындан тышкары анын төө ашу өтмөгүндө алдыңкы орундукта кичинекей наристе менен коопсуздук эрежелери сакталбай кетип бара жаткан видеолору дагы бар. Ошондой эле Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев менен түшкөн сүрөттөрү баракчаны ээлейт. Ал эле эмес, бир топ акча жана тапанчалардын сүрөтүн жарыялаган жана мындай тактайчанын дагы сүрөтү бар. Ал өзү сүрөт алдына кеп Байыл базары жөнүндө болуп жаткандыгын жазган. Бул ортодо аталган базардын башкы директору Бактияр Шерматов болуп саналат. Массалык маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча ал 2015-жылы жумуш орундарын камсыздаганы үчүн жылдын мыкты ишкери наамын алган. Өнүгүү Прогресс партиясынын атынан Жалал-Абад шаардык кеңешине депутаттыкка алгачкы талапкер болгон. Кошумчалай кетсек, Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Шерматов Арген Бактиярович 1997-жылы 7-майда туулган. Азыркы тапта 20 жашта. Кактус медиа редакциясы Арген Шерматов менен байланышып, Instagram баракчасындагы видеолор тууралуу комментарий берүүсүн өтүнүшкөн. Ал итти оорулуу болгондуктан жана досун тиштеп алгандыктан атканын, ал эми кичинекей наристе арткы орундукта эч ким жок болгондуктан алдыда болгонун айткан. Ал эми чын эле Бактияр Шерматовдун уулусузбу деген суроого жок, болгону базар жетекчисимин деп жооп берген. Белгилей кетчү нерсе, бул макала чыккан соң көп узабай ал өзүнүн баракчасындагы итти өлтүргөн видеосун алып таштаган. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы Арген Шерматовго каршы кылмыш ишин козгоп, изилдөө иштерин жүргүзүп баштады. Ал Жалал-Абаддагы базар жетекчисинин уулу болуп чыккан. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кезектеги көрүүчүлөрүбүз берүүбүзгө өздөрүнүн жөндөмдөрү менен бөлүшүшкөн. Assalamu alaikum. Туугандар, бул сиздерге көрсөтөйүн деген тема бул телефон менен машина жүргүзүү. Не только жүргүзүү. Кааласаң эшигин ачып чап, кааласаң машинаны ордунан эшикте туруп да жылдырганга чейин жасаса болот. Биз азыр жеңилдетип гана мына Mitsubishi Lancer машинасына коюп көрдүк. Сиздерге көргөзөлү эми. Азыр биз телефондон ошол машинага уланган программаны сиздерге көргөзөбүз. Мына Mitsubishi деп турат, өзүнүн немеси. Мына кирдик. Азыр досум тамызылды да. Экөө уланды да бири-бирине. Экөө уланды бири-бирине. Азыр мына старт стоп деген турат. Азыр шуну басып турсак машина оталат. Машинанын ичинде эч ким жок мына. Мына. Сигнал кайсы? Печкасын басчы. Мына печканы иштеткени. Беркеси. Печка иштеп баштады. Буну кааласаңар сүйлөп дагы башкарса болот буну. Азыр, например, мына азыр голосовой неме. Отключить автозапуск. Мени тарсаң. Туугандар, мына көрүп атасыңар, машинанын эгеси мен койдуртуп алып сүйүнүп аябай айран калып отурам. Койдургула, көргүлө, аябай жакшы программа экен. Оталдырып койчу да бир жолу. Дагы бир жолу оталдырып көргөзөлү. Биз азыр кыскача гана программа жүктөдүк. Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.